ЛТР телеканалында ЛТР подкаст бардыңыздарга кутман кеч. Бүгүнкү подкасттын ардактуу коногу сиздин биздин жашообузга бир жакшы нукка бөлгөнгө аракет кылып, көпчүлүккө жардам берип жүргөн коуч жана тренер Самара Кенешова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат, ыраазычылык чакырганыгыңар үчүн. Бүгүнкү программанын алкагынан албетте жакшы бир темаларды ачып бергенге аракет кылалы. Баштаганда эле сизден сурагым келип атат. Көпчүлүктүн баягы бактылуу болуп жашашына бир салымдарды кошуп жүрөсүз да. Анан сиз үчүн бактылуулук бул эмне? Мен биринчи суроом ушул болуп атат. Анткени ар бир адам бактылуулукту ар кайсы нерседен издейт да. Мисалы кээ бирөө үчүн бактылуулук бул балки мансап, бийлик, же болбосо байлык, же болбосо баягы күйөөсү менен ынтымакта жашаса муну бактылуулук десе, тескерисинче кээ бирөө баягы машина алып, квартирага алса, бул нерсени бактылуу деп эсептейт да. Негизи эле бактылуулукту сиз эмнеден издейсиз? Же болбосо бир нерседеги таңуулабаш керекпи? Деги эле оюңуз кандай? Анан сиз бактылуусузбу? Суроом аябай көп болуп кетти. Ооба, эң сонун суроо болду. Себеби дегенде азыркы мезгилде көпчүлүк ошол бакытты издеп, стресске түшүп, бакытты бир нерсеге байлап, ошонун артынан жүгүрүп, анан эң кызыгы ошол нерсеге жеткенде баары бир өзүн бактылуу сезбегендикти мен байкайм да. Себеби бакыт деген бул гормон. Бул ар дайым эле круглый сутки эле адамдай ошол гормонду иштелип чыгышы мүмкүн эмес да. Бул бир ийгилик жаратканда бир сезилчү бир гормондор, бул эмоциялар да. Анан ошол эмоцияны бакыт деп ойлойт элдер. Жок, бакыт бул абал. Ал баягы күчтүү эмоцияларга байланбаш керек. Албетте максат коюп жашаш керек, үмүт кылып жашаш керек. Бирок адам өзүнөн өзү бар экенине, жашап жатканына, тирүү экенине ыраазы болуп бактылуу боло албаса, башка эч нерсе бактылуу кыла албайт. Күйөө дагы, бизнес дагы, акча дагы, машина дагы, мына мен башыман көп нерселер өттү. Аз жашасам да көптү көрдүм. Ушундай акыркы бактылуулукка келдим. Бул бактылуулук, бул жүрөгүңдөгү Кудай. Жүрөгүңдө Кудай жашаш керек. Кудайга болгон ыраазычылык, эмнең болсо ошого ыраазы болгон. Жүрөгүң тынчтыгы, жүрөгүң тынчтыгы да, бул жүрөгүң тынчтыгы. Бактылуулукту ар кайсы нерседен издеген демек туура эмес. Кудай сөзсүз сынайт, адамдарды сынайт, ар нерсени коюп көрөт. Мисалы күйөөнү бакыт деп издеп, мисалы мен өзүм эле опытымда ошондо гана бактылуулум деп күтүп жашадым, бирок анда да бакыт таппадым. Акыры Кудайга келдим. Акыры Кудай жана сен гармония болуш керек ортодо. Биз ошондо гана бакытты сезебиз, ошондо гана Кудай мындай түшүндүрөт да. Мисалы байлык берип көрөт, бала берип көрөт, бийлик берип көрөт, бактылуу бир мамиле берип көрөт. Бирок ошондо дагы адамга мындай сыноолорду берет. Кудайдан дагы, өзүңөн дагы бир бийик коюп алсаң, ошол нерсени, мисалы ошол акча, ошол нерсени алып сынайт экен. Мисалы өтө акчаны жакшы көргөндөр, бакытты акчадан издегендерден акча алып коет. Күйөөнү катуу жакшы көрсөң, Кудайдан дагы, өзүңдөн дагы катуу жакшы көрсөң, сөзсүз түрдө ошол нерсени алат. Акыры бир түшүнүк келсин дейт да, Кудай ошону сынайт. Акыры түшүнүк келсин, менден башка сүйбө, менден башканы каалап алба. Бакыт бул жүрөктөгү тынчтык, Кудайдын жашаганы. Бактылуусузбу? Ошол. Азыр бактылуумун. Ошол нерсени түшүнгөндө, качан Кудайды ичиме киргизгенде, качан ичимде гармония болгондо, мен азыр бакыттын даамын татып жашап жатам. Абдан жакшы. Сиздин бул жака чакырганда, сиз жөнүндө маалыматтарды, сиздин баягы берген интервьюларыңызда көрдүм да. Деги эле буга чейин баягы буга жетсем, бул ийгиликке жетсем деп аябай тырышып, баягы эртең менен эрте туруп дегендей бутуңузга тийбей аябай аракет кылып иштептирсиз да. Анан сиз ийгиликке жетишкенден кийин баягы тытынган Самара ошондой элеби, же кичине өзүңүздү эми менде буюрса жакшы болуп калды деп баягы тытынбай калдыңызбы дегендей? Дагы деле тытынам, дагы деле беште турам, бул эми адат болуп калды. Биринчи учурда албетте бутка туруш керек, балдарды бутка туруш керек. Анан кандайдыр бир эми өзүң үчүн социумда бир ийгилик жаратышың керек, элге бир пайдалуу болушуң керек деп чуркайт элем. Бүгүнкү күндө эми дагы деле балдарым кичинекей, балдарды бутка турулуш керек деп ойлоном, бирок азыр деле ийгилик жараттым деп ойлойм. Бирок ошентсе дагы адамда
ар түрдүү этаптар бар да. Мисалы биринчи этапта жүргөн адамдар балким наны жок үйүндө. Наны жок адам саякатты ойлонбойт. Кантип үйгө нан алсам экен, кантип эт алсам экен, кантип газым светим төлөйм деп ойлонот да. Ал керектөлүүчү жабылгандан кийин анан балким жакшы кийинейин деп ойлонот. Аны жакшы кийингенден кийин машинаны ойлонот. Машина алгандан үйдү ойлонот. Үй алып анан баары жайга түшкөндөн кийин саякатты ойлонот. Саякатка да чыкты. Илик дагы жаратты. Бирок адам өзүн керектүү сезген өтө маанилүү. Башка адамдардын жашоосуна салым кошуп турбаса, адам өзүн бактысыз сезип, өзүн керексиз сезип калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө эми мен көп кайрымдуулуктар жасап атам. Бир туугандарыма, ата энеме жардам берип атам. Анан албетте элге көбүрөөк пайдам тийсин деп азыр эми ошончо билим бар, ошончо опыт бар. Эмне үчүн мен аны гигабайт маалыматтарды мээмде сактап, бекитип отурушум керек. Ошон үчүн дагы деле элге берем, дагы деле айтам. Дагы деле жаңы максаттарды коем. Ошондуктан дагы деле баягы эле тытынган саат 5-те турам. Бул эми адат. Эң сонун. Айтыңызчы, сизге баягы миңдеген айымдар көбүнчө кайрылат эмеспи анан? Мына ушул айымдар кандай көйгөйлөр менен кайрылат, анан баягы алардын катасы эмнеде деп ойлойсуз сизге кайрылганда? Эми бүгүнкү күндө айымдар үчүн өтө чоң талаптар бар да. 10 жыл мурун, балким 20, 30, 100 жыл мурун андай талаптар жок эле. Бүгүнкү күндө азыр баягы бале болгон Инстаграмдагы айымдарды бактысыз кылып стресске түшүрөт. Себеби дегенде адам жашоосунда экен, адам өзүн аялдар айрыкча бирөөгө өзүнүн жашоосун салыштырганды жакшы көрүшөт. Азыр современный аял, заманбап аял кандай болуш керек? Талап аябай күчтүү. Ошол эле мезгилде билимдүү, илимдүү, сулуу, өзүнө караган, үй бүлө да күтүш керек, балалуу да болуш керек, бизнес, карьера да жасаш керек. Ошол эле мезгилде өзүн да унутпаш керек, хоббисин да унутпаш керек, досторун да унутпаш керек, бир туугандарын унутпаш керек. Талап аябай күчтүү. Ошол нерсе аябай стресске алып келет. Башкаларга салыштырат. Анан баягы Инстаграмда элдин баары, мисалы мен деле аябай ыйлаган күндөрүм болот, подушканы кучактап алып, балдарым урушкан күндөр болот, ооруп калган күндөр болот. Эми Инстаграмга адамдар ойногону, көңүл ачканы кирет, анан маанайын түшүрбөйүн деп мен андай моменттерди киргизе бербейм. Эч ким деле киргизбесе керек. Инстаграмга кирсең элдин баары бактылуудай көрүнөт дагы. Мен да ошондой болушум керек деп башкаларга салыштырып, аялдар стресске түшүп калат. Анан бир эле мезгилде бир аял келди мага, мындай эки аял келди, окшош ситуация. Тескерисинче, мисалы бирөөсү айтат, мен үйдө отурам, күйөөм иштейт, акча табат, бала чакам бар, баары жакшы. Бирок мен стресстемин, мен депрессиядамын. Эмне болду? Мен алтын менен бүткөм мектепти, кызыл менен бүткөм университетти, ичимде аябай потенциал чоң, социумда ордум жок, элге бир пайдам жок. Мен иштегим келет, жасанып көчөгө чыккым келет, пайдалуу болгум келет. Ошол билимдерим колдонгум келет, эл катары жүргүм келет, саякаттагым, машина мингим келет деп арманын айтып атат. Кантип мен ошол ситуациядан чыгам, кантип жолдошумду көндүрөм, жолдошум иштейин десе мынабайт дейт. Ошол эле мезгилде дагы бир аял келди, ал айтат, мен иштейм. Бардык жүк менин мойнумда, күйөөм аз акча табат, кээде иштебей коет, балдарды мен багышым керек, садикти мен төлөшүм керек, продуктаны мен эркектей болуп ташып келем. Максатыңыз эмне десем, үйдө бала карап отурсам, күйөөм акча тапса, мен болсом балдарды спортторго берсем, анан ошолорду ташып жүрсөм, ошондо бактылуу болмокмун дейт да. Бирок эң кызыгы, экөөнү алмаштырып койсоң, бир айдан кийин экөө тең алып келет. Может, бир жылдан кийин. Себеби дегенде баланс жок. Баланстын жоктугу да, жанагы аял бардык өмүрүн, убактысын үй бүлөгө арнап коюп атат, биринчи аял, экинчи аял бизнес карьерага арнап коюп атат, убактысы үй бүлөгө жетпей атат. Бул жерде мен айтат элем, демек балансты сакташ керек. Үй бүлө дагы керек, бизнес дагы керек. Эми бүгүнкү күндө биздин жашообуз ошону талап кылып атат. Ошону жасаган аялдар бар. Демек болот. Балансты кармаса болот демек. Болот. Балансты кармаса болот. Кантип ошо баланска баягы кире алат? Бул жерде фокус деген сөз бар. Фокус деген бардык убакытты, энергияны бир жерге коюп алганда адамдын башка сфералары жабыркап калат. Фокусту, мисалы, бир гана эле акчага, бизнеске коюп алса, убактысын, энергиясы, ою бар ошол жерден. Албетте үйдөгү карьерага коюп алса, үйдөгү үй бүлө же болбосо жеке жашоого алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде балансты кармоо дегенде фокусту башка жака да коюуну үйрөнүш керек. Чачырай билишти үйрөнүшүбүз керек биз.
демек баардык жака жетишип деген сөз бар бирок го. бир мезгилде менде финанс аябай аксап калган, мен финансыга фокустолгом. Эгер бир сфера аябай аксап кетсе, фокусту бир аз Ошол жака буруп коюш ошол керек. жака буруп койсо болот. Эми убактынчалык, бирок унутпаш керек. Анан аял киши биздин колубуздан келет бир мезгилде бир нече сфераны алып кетүүгө. Аялдардын колунан келет да, мен көп аялдарды билем. Мен өзүм деле ошо фокусту бир жерге коюп алып, анан бактысыз болуп, стресске түшкөн убактым болгон. Бүгүнкү күндө баардык жакта сферада фокусту кармай алып атам. Кармай алса болот экен деп көзүм жетти. Эң биринчи салыштырбаш керек. Биринчи өзүбүздөн башташ, кечеги өзүбүз менен салыштырышыбыз керек. Мисалы, кече кандай элек, бүгүн кандай болуп калдым. Акырындап түшсө болот. Аялдар ошол баланска түшө элек деле, бир ийгилик жарата элек деле, результат көрө элек деле башкаларга салыштырып атып, жолунан чыгып кеткен учурлар көп болот. Сиз бүгүнкү күндө баягы көпчүлүккө сабак берип атпайсызбы? Анан биз мына ушул соц тармакты ачканда эле бай болуунун сырларын үйрөтөм, же болбосо балким баласы жок болушу мүмкүн, бала тарбиялоону үйрөтөм дегендер аябай көп болуп кетти да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Негизи мына ошол этаптардан өтүп анан адамдарга бир жардам бериш керекпи, окутуш керекпи, же баягы өзүнө топтоп алган билим менен эле бере берген туура деп ойлойсузбу? Мисалга алсак, ошол эле баягы башынан 3-4 турмушту өткөргөн айымдар бактылуулуктун сырын үйрөтүп атышпайбы? Анан ушундайларга көз караш дегеле кандай болуш керек? Адам өзү бай эмес, бирок бай болуунун сырларын үйрөтөт да. Же өзү баягы баардык нерсени башынан өткөрүп анан үйрөткөн оңбу, же сиз кандай деп ойлойсуз? Же баягы топтоп алган билим, баягы лекциялар менен өтө берген туурабы? Эми бул жерде адам кандай позицияда? Мисалы, коуч, тренер деген ким бул? Коуч, тренер деген өзү результат жаратып, опыт топтоп, ошол опыты менен бөлүшкөн адам да. Өзүнүн опыты болсо албетте. Себеби теорияны жашоодо, практикада колдонгондо ал иштеши мүмкүн. Өзү ошо результат жаратып, анан кийин элдер сураганда анан берсе сонун болмок. Суроо талап болгондо. Себеби дегенде мен төрөлүү эле коуч тренер болуп кеткен эмесмин. Аябай чоң жолду басып өткөм. Мисалы, Москвада пол жууп жүргөм, анан кийин кассага өттүм, официант болдум, анан Кыргызстанга келдим, бир бизнес баштадым, банкрот болдум, кайра Россияга кеттим, кайра официант болдум, кайра келдим. Ошентип жүрүп, бир сетевой компанияга ишке кирдим. Ошол жерде мен результат жараттым. Результат жаратканда аябай чоң, тез арада, аз убакыттын ичинде ошол эле мурунку иштегендеримин, опытымын пайдаланып, билимдерин пайдаланып, результат жараткандан кийин ошол жердеги менин параллельный команда, элдер менен сурай баштады, кантип жараттың результат. Биз деле сен кылганды кылып атабыз, бирок эмнеге болбой атат. Анан мен ал жерде бир техника пайдаландым да, оюм өзгөрттүм, ниетим өзгөрттүм. Эми техникалар бар да, ошону пайдалангандан кийин өтө катуу рост болду менин бизнесимде. Анан ошондо элдер сурай баштаганда, анан мен албетте убактым тар, анан аларга бекер үйрөткүм келбейт, анан мен акчага деп үйрөтүп баштап кичине суроо талаптын үстүндө. Суроо талап болгон. Мен өзүм эле мынтип туруп эле мен үйрөтөм ушундай деп баштаган эмесмин. Өзүмдүн опытымды айтып атам да. Анан кийин барып башка компаниядагылар сурай баштады. Силер кантип өсүп атасыңар, жардам берем. Башка компаниядагылар жардам бере баштадым, сабак өтө баштадым. Анан бир мезгилде бир Арнелла деген кыз бар, кирпик кадайт. Мен эч кандай сетевойго, эч кандай тармактык маркетингге тиешеси жок кыз. Сабагыма катышып, чоң ийгилик жаратат, студия ачат Дубайда. Анан мен үйрөткөн нерселер бир гана тармактык маркетингде иштеген адистерге эмес, бүт эле элге жардам берет экен деп, анан мен элге айта баштадым. Өзүм айта баштадым, жардам берейин деп. Эми сиздин сурооңуз, балким мен бул жерде адашып жаткандырмын. Себеби дегенде мен өзүм опытымды айта алам. Больницага жаттым, төрөдүм. Мен төрөткөн кыз аябай жаш кыз болду да. Анан мен корктум, сен мени төрөтө аласың, өзүң төрөгөнсүң, десем жок дейт. Мен корктум да. Жаш ушундай, анан бирок бул жерде ачык айтып берем, без разрыв сонун төрөтүп алды да, жанагы. Бул жерде өзү төрөбөсө дагы, бирок опыты, билими менен мени ушундай сонун сүйлөп, жашынакай төрөтүп алды. Ошондо балким мен оюм туура эмес деп ойлоп калдым да, себеби балким жанагы адамдын баласы жок болсо дагы, балким турмуш көрбөсө дагы, адамдар менен иштеген опыты чоңдор, балким билими аябай күчтүүдүр. Ошондуктан бул жерде мен
адамдын 50-50 50 да карап көрүш керек. Ал адам кандай, ою кандай, ниети бир гана акча топтоп алыш керек болсо, билинип эле калат андай адамдар. Акчага басым жасап, жардам берейин деген ниети жок, бир гана акча болсо, анда билинип эле калат да. Андай адамдар көпкө деле узабайт. Мисалы, билем кээ бир коучтар бар, кээ бирде чындыгында жашоодо ар түрдүү ситуация болот. Чоң акча таап, анан бир мезгилде банкрот болуп калышы мүмкүн. Бирок опыт бар да. Анан ошол мезгилде балким ошо мурунку опыттан Сайдмурат Давлатов деле канча миллион карызга батып, бирок сабак өтүп атып, ошо карызынан кутулуп, азыркы бүгүнкү күндө ийгиликтүү адам. Себеби аны бирөө киносун көргөн болсоңуз, бирөө алдап кетип, карызга батып калган. Балким ошондой ситуация болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен бир нерсе деп айта албайм, бардыгы ниетке жараша болот. Эми чындап жардам берейин, өстүрөйүн ушу адам, мен сабагыман алып, билим алып, өсүп кетсин деген адам бир башкача болот да, билинип калат. Анан сарафанное радио деген бар. Мисалы, мен бир сабакка катышсам, такыр результат албасам, мен аны 25 адамга айтам. Өзүмдүн кругумда жок дегенде, ал 25 адамда 25 адамга айтат. Ошентип эле жанагы адам жок болуп кетет өзү. Чыныгы бир ниети жаман же бир акча эле кылып алайын, элге пайдам тийсин деген ою жок, ниети жоктор, тез эле жок болуп кетет. Анан ошол опытына караш керек, канча жылдан бери бул сферада, наставник тандоодо. Өзү азыр чындап акчасы барбы, жокпу, үй бүлөлүк абалы кандай, эмне үчүн ошондой болду, мындай изилдеш керек, талдаш керек, анан отзывдарды окуш керек, сураштырыш керек. Келип эле бирөөгө акчаны берип коюу бул туура эмес деп ойлойм. Ооба, бир учурда баягы мен бактылуумун, баары жакшы деп сиз баягы Instagram баракчада жашооңузду сонун көрсөтүп, анан кийинчерээк баягы ажырашуу болду го. Анан элдер дагы сизге жазып чыкты го, ай сен дагы алдаган турбайсыңбы, оказывается, сен дагы жашооң сонун деп бизге окутуп аткансың. Анан эмнеге буларды айткан эмессиң деп, анан кийин сиз ошол учурда ачык айтпай, анан кийин сиз баягы жашооңузду, жолдошуңузду ачык айтканга туура келди да, эмне үчүн деп ойлойсуз? Эми муну азыр бул жерде психологиядан бир аз билими бар адам гана түшүнөт. Себеби дегенде бизде травмалар бар. Жаш кезибизден, жаш балабыздан калган травмалар бар. Ал травмалар жөн эле мынтип жыргап жашап жүргөндө чыкпайт. Бир адам менен, мисалы, мамиледеги травмалар мамилеге киргенде гана чыгат. Ошол мезгилде мен чындап бактылуу элем, жана өзүм айтып өткөндөй, күйөөнү бир бакыт деп эсептейт элем. Ушу күйөөгө тийсем эле баары сонун болуп калат деп ошону күткөм, тийдим, чындыгында жакшы көрдүм, сүйдүм, баары сонун болду. Мен киргизип аткан мезгилде чындап эле бактылуу элем. Бирок кээде ошо травмаларым иштеп кетип атты да жашоодо. Мен мурункуда калган травмаларым иштеп кетип атты. Жашоодо уруш талаш болуп атты. Ошол уруш талаштан чыга албай аттым. Эмне себептен ажырашканымды элим баары эле билет. Бул жерде абьюз болду, кол көтөрүү болду. Мен ошого деле чыдадым. Себеби дегенде мен Инстаграмда эле айтып кеткем. Кичинекейимде ата-энемен эми ушинтип эле тарбиялашкан, уруп тарбиялашкан. Нормально эле көрүнүш болгондо эми ошону ургандан кийин апам мени кучактап эркелетип койчу да, эми жакшы көрөм, эми сен жакшы көргөн үчүн урушабыз да, сен ошон үчүн тарбиялап, бирок ошо программа болуп менин мээнимде калып калган экен да, көрдүңүзбү? Мен жолдошум ургандан кийин обязательно күнөөлүү сезимге батып, бир жакшы подарок кылып, анан кучактап, эркелетип, жакшы көргөнүн айтат болчу. Ошол моментте мен өзүм аябай бактылуу сезет элем, сүйүктүү сезет элем. Себеби менде мындай травма программа болуп атат. Мени урганда гана, мени урушканда гана анан сүйүү ала алам, анан мээрим ала алам, башка жол жок деген программада жашагам да. Анан ошо программалар мен иштеп баштагандан кийин жана урган эмес, жаман сүйлөгөнү, сөккөнү мага өөн учурай баштады. Мурун норма болчу. Көнүп калгам, себеби мен үй бүлөдө ошондой эле болгон. Анан сөксө деле, урушса деле, катуу уруп койсо деле бул норма болуп жүргөн. Анан мен өзүм үстүмөн иштеп, травмаларымды тазалагандан кийин катуу сүйлөгөнү, сөккөнү дагы мага туура эмес деп өөн учурап, өзүмө кабыл алгандан кийин, жакшы көргөндөн кийин, анан Кудай менен иштегенден кийин бул өөн учурай баштады. Анан мен бул мамиледен чыгууну туура көрдүм. Себеби дегенде балдарга дагы, өзүмө дагы бул туура келбейт эле. Бирок андан кийин көп дагы өзүм үстүмөн иштедим. Бүгүнкү күндө мен ушундай нерсени түшүндүм. Кудай акыры мен мага келсин, мени сүйсүн, мени барктасын, менден ашыкчасын, сүйбөсүн деп айтуу үчүн ушул ситуацияны мага алып келген, берген. Эсептедиңиз. Эсептедим. Ошол учурда сиздин комментарийлерди караганда аябай көп терс комментарийлер да кетти. Сизди колдогондор андан көп болду. Катталуучуларыңыздан деги эле ошол сөздөр сизге кандай тийди? Ошол мезгилде
кандай тийди? Мен эми ушул сөзгө даяр элем. Даярсыз. Себеби элдин астындамын, ошол чечимди чыгарып атканда мен элди ошентип сүйлөшүн билгем, экиге бөлүнүп калышын билгем, бирок мен баягы эле Кудайды жүрөгүмө коюп, өзүң мага жардам бересиң, өзүң ушул ситуацияны алып чектетесиң деп ошого даяр болгон үчүн андай эле мындай жаман кабыл албадым. Эми эл мындай да агым да. Бир нерсени кече эле Бишимбаевди сүйлөп атканбыз. Бүгүн эч ким сүйлөбөйт. Унутуп калдык. 3 күн сүйлөйт, анан 4-күнү күнү башка бир хайп чыгат, ошого болуп кетет. Мен ошол нерсени түшүнгөн үчүн мен ачык эле айтып чыктым. Анан аялдар эми бири бирибизге солидарный болушубуз керек. Аялдар жакшы аялдар бар, түшүнүктүү аялдар бар. Эми менин аудиториямдагы бир 20% балким отписка болуп тишенбей калышы мүмкүн. Анан туура түшүнгөндөр, мени билгендер, мурунтан бери мени байкап көргөндөр мен менен калышты. Көп болсо бир 2-3 миң адам отписка болду. Эми калганы калды, дагы деле окуп атышат, дагы деле кайрылып атышат, дагы деле жашоо болуп атат. Эң сонун. Мына ушул сизге мисалы 1000 айым же болбосо 1000 киши катталса, ошонун баягы результаттары тууралуу айтып бериңизчи. Результат Кандай адам результатка жетиши мүмкүн? Балким бизди көрүп да сизге жазылып, мына ушул сиздин окууларыңызды окуйн деген замандаштар результатка жетиш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн эмнеден башташ керек? Кандай адамдар жете алат балким? результат мен деле убагында жарата албай жүргөм. Мисалы бардык эле адам жарата алат. Результат кааласа эгер чындап жүрөгүн менен ишенсе, киришсе, чечим чыгарса, ар бир адам результат жарата алат. Бирок мен сабагыма мисалы 1000 адам катышса, ошонун чынын айтсам, ашып барса жарымы результат жаратат, жарымы жарата албайт. Мен аны ачык эле айтам, биринчи сабакта эле барыңар результат жарата албайсыңар. Себеби дегенде бир мектепте жарымы деле көп көрсөткүч менимче. бир мезгилде мисалы бир класста окуган окуучулар деле ошол эле билимди алган, ошол эле жерден окуган, бирок карасаң жакшы жашап кеткени бар, жакшы жашабай калгандары бар. Эмне үчүн ошондой болот? Бир эле билим. Мисалы мен бир эле билимди берем, баарына бирдей эле үйрөтөм. Кээ биркиси результат жаратат, кээ биркиси результат жаратпайт. Жоопкерчиликти өзүнө алган адам гана результат жаратат. Мен ушул курска катышам, же болбосо ушул таблетканы ичем, анан кийин мен сонун болуп кетем, мен бактылуу болуп кетем, мен бай болуп кетем, ийгиликтүү болуп кетем деп ошол билимге таянып алган адам результат жарата албайт. Билим бул инструмент. Инструмент бул 20% гана. 80% бул адамдын өзүнүн аракетинен, психологиясынан, даярдыгынан, жоопкерчилик ала алгандыгынан, дисциплина түшө алгандыгынан. Адам өзүнүн да, мисалы белген мен канча билим берсем, ошону амал кылганы бар, кылбай койгону бар, жөн угуп койгону бар. Бизде көп практикалар бар, практиканы жасабай койгондор бар, жасагандар бар. Ошондуктан бул жерде адамдын өзүнүн каалоосунан канчалык деңгээлде даяр. Адам даяр болуш керек. Сизге келип эле баа жылдыз болуп кетейин же дароо эле мындай үйдө көтөрүлүп кетейин дегендер көп болуш керек эле учурда. Көп ошондой суроо келет, кантип мен сизге окшоп коуч болуп кетем, кантип блогер болуп кетем, кантип ушуну тез эле аудитория топтоп, кантип ушундай чоң акчаларды табып калам деп сурашат. Бирок мен блогду баштаганыма 2016-жылы баштагам, мына 24 болсо 8 жыл болуптур. Мына эми мөмөсүн мына азыр жеп аткан мезгилим да. Чоң ийгилик жаратам деген адам түшүнүш керек, бул бир күндүк нерсе эмес, бир жылдык дагы нерсе эмес да. Арканды узун ташташ керек. Бул баягы черешня эккендей деп айта алам да. Аны эгип алып, эртеси эле күн кана мөмөм дебейсиң да. Аны багасың, сугарасың, чабасың, 3 жыл, 4 жылда мөмө берет. Биринчи жылы аз берет, экинчи жылы көбүрөөк берет. Жакшы карасаң андан да көп берет. Барып 5-6 жылда аябай көп мөмө бере баштайт да. Ошондуктан арканды узун таштай билиш керек, сабыр кыла билиш керек. Бул жерде эмоционалдык интеллект өтө чоң ролду ойнойт. Эмоционалдык интеллект деген бар. Бул эмоциясын башкара алган адам. Сабырсыздык бул эмоцияны башкара албагандыктын белгиси да. Себеби кыйынчылык болот бардык эле жерде. Мисалы азыр бутик ачып атам, ар жерде документтештирилген аябай проблемалар чыгып атат. Светти оңдоодо бир проблемалар чыгып атат. Кээде мындай таштап коем, эмне муну баштап алдым деген ойлор келет. Кыйынчылыктарга баш ие билиш керек. Кыйынчылык болот. Баш ийишибиз керек, туруштук беришибиз керек, ошону жеңе билишибиз керек. Любой жерде кыйынчылык болот. Көпчүлүгү мына мен менен баштаган Толл Траковичтер бар болчу. Ошол эле Тонинден окуп келген. Аз эле калды. Азыр дагы пайда болуп атышат, жок болуп кетип атышат. Пайда болуп атышат, жок болуп кетип атышат. Себеби дегенде блогингдин дагы, тренерствонун дагы өзүнүн көзгө көрүнбөгөн, биз айтпаган кыйынчылыктары бар.
мисалы бир курс баштап эле азыр мен курс баштадым, окуй жазылгыла десең эч ким жазылбайт. Аны өзүнүн этаптары бар. Прогрев кылыш керек, аудитория топтош керек, аудиторияга ишеним бериш керек. Эң башкысы аудитория ишениш керек да сага. А ишеним бир күндө эле келбейт да. Мисалы келген адам келип кел акча берсе бербейт да. Ал аудиторияны ишеним кылыш үчүн өзүң тууралуу көп киргизишиң керек, айтып беришиң керек. Ушу мага окшош эле адам экен деп адам ишенгенде анан кийин чөнтөгүндө акчасын берип, билимиңе ишенип, анан бир нерсе сатып алганга даяр болот. Эң башкы ишеним. А ишеним бир күндө жаралбайт. Ал нерсени көпчүлүгү түшүнбөйт дагы. Азыр эле байып кеткиси келет, азыр эле популярдуу болуп, бир ийгилик жараткысы келет. Ишеним бул акырындап келет. Акырындап келет. Сиз бул нерсенин үстүнөн өзүңүз элди окутканга чейин канча убакыт окуп, изилдеп үйрөндүңүз? Мына ушул психологияны. Биринчи Асия Сыдыковадан көп окудум, анан Тони Роббинске бардым, Сингапурга, Харвекерге бардым, аябай көп курс баштагыча аябай көп курстарды окудум. Максим Семченкода окудум, Радислав Кандапас, аябай көп китептерди окудум. Тынбай билим алган сайын мен түшүнүп аттым да. Жашоодо ушу билим жетишпегендиктен мен ошончо ката кетиргенимди түшүнүп аттым. Дагы деле ката кетирем, дагы деле билимим жетишсиз. Азыр мен ушунчалык билимдүү болдум, азыр сонун болуп кеттим деп айта албайм. Дагы деле көп билим алышым керек. Азыр деле окуйм, азыр деле билим алам, азыр деле бир тренингтерге катышып турам. Бүгүнкү күндө азыр 3-курста окуп атам психологияда. Дагы да терең ушул теманы изилдеш үчүн мен психологияга келип калдым. Мисалы башында бизнес жааттан үйрөтүп аткам. Жаңа акча, максаттарга кантип жетиш керек. Ошол мезгилде көпчүлүгүнүн психологиясы туура эмес болуп калып атты да. Анан психологический курстарды окуй баштадым. Бирок көбү келип эле кана бизге дипломун көрсөт дей беришет экен. Ошондуктан диплом алып коеюн деп азыр 3-курста окуп атам. Келип эле психологияга таркап. Психология деген бул жан дүйнө. Жан дүйнөнүн абалы. Эгер сонун билим алсаң дагы, бирок бул жерде жан дүйнөң жабыркап турса, капачылык көп болсо, мурунку кетирген каталарыңдан күнөөлүү сезим көп болсо, анан мурун ката кетиргенде коркуу калып калат, коркууларың көп болсо, сонун билим алсаң дагы жүгүрүп барып ошол нерсени баштай албайт адамдар. Жүгүрүп барып ошону кыла албайт, себеби биринчи учурда энергия жетпейт. Жанагы коркуулар, ичибиздеги болгон күнөөлүү сезимдер, мурунку жаман күндөрдөн калган бир элестер, сөздөр энергияны кадимкидей сорот. Ошону тазалаганда гана адам энергиясы толуп, анан бир нерсе жасайын деп калат да. Анан көпчүлүк адамдар мына ушул энергияны тазалаш үчүн мен угуп калганда, мисалы жаман сөз айтпай, ушактабай, баягы эч кимге баягы көз артпай дегендей, баягы биз кыргыздарда өзүбүз айтып коебуз го, көрө албастык депчи, көрө албастык кылбай жүрсө эле энергия таза болобу же сизде кандай? Бул эми айтып коюу оңой да. Мисалы сен азыр энергияны тазалаш үчүн көрө албастык кылышың керек, өзүңдү эч ким менен салыштырбашың керек, эч кимге капа болбошуң керек, баарын кечиришиң керек деп койсо, макулдуу эле ошону жасап койсок ана эле да. Бул өтө терең жайгашкан биздин түпкү аң сезимибизде. Бул блоктор, зажимдер. Балким бир күн, балким бир жума өзүңү дисциплинага кармап, эркиң менен ошону жүрүшүң мүмкүн. Бирок кайра эле баягы эле эски баягы травмалар артка тарта берет да. Ошондуктан толук чыгып кетиш үчүн да көп убакыт толук чыгарыш керек, тазалаш керек. Менин методдорум бул гипнотерапиялар бар, кандайдыр бир НЛП методдор бар, ошол НЛП методдор менен тазаласа болот. Мисалы бир адамга таарынбайын дейсиң, кайра эле баягыны эстегенде таарынып кала бересиң. Таарынбайын кечирдим дейсиң, бирок ичиңде баягы адамды эстегенде агрессия болот, жиниң келет, жанагыга өч алгың келет. Качан гана жанагы таарынычты алганда, түшүнгөндө, ыраазычылык абал келгенде гана энергиянын кетүүсү токтойт, жабылат. Жанагы энергия топтолуп, башка бир жакшы жакка иштетиле баштайт. Эң сонун. Сизге баягы айымдар кайрылат да ар кандай көйгөйлөр менен, анан аларды кээде мындай офлайн жолукканда угуп отуруп, мындай мен мисалы клиптерди көрүп деле же адамдын бир тарыхын угуп атып деле мындай илагым күлүп кетет да. Мына ушундай учур болобу? Мына ошону же сиз баягы жүрөгүңүздөн жакын кабыл албай туруп иштешесизби? Кандай болот ошол? Сизге анткени көбүнчөсү эле баягы арман менен келишет болуш керек. Биринчи иштегенимде ошентип кечээки консультацияларды бергенде өзүмдүн ичим менен кабыл алып, кошо ыйлап алуу үчүн бул өтө туура эмес. Анан албетте психологияны окугандан кийин өзүңдү сырттан караганды үйрөндүм. Ал ситуация мен даже угуп отурганда, азыр мен экөөбүз отурабыз, сүйлөшүп атабыз, бирок мен өзүм азыр сырттан карап атам. Кантип отурам, эмне деп атам, мындай контролдош керек да. Адам
эмне үчүн ошол өзүнө жардам бере албайт, миң билими болсо деле да. Себеби эмоция бар да, аябай күчтүү эмоция бар. Ошол эле ситуацияны башка адамда караганда, эмоциясы жок караганда оңой эле чечим, лабиринттин жооптору оңой эле көрүнөт да. Опыты жок, билими жок деле адам бирөөгө мындай кеңеш берип коюшу оңой да, себеби эмоция жок. Жок, сиз баягы эмоция менен кириш Эгер үчүн мен ал эмоция менен кабыл алсам ал адамды, мен да ошол адамга кошулалы ыйлап жолду көрбөй калыш мүмкүн. Ошондуктан эмоцияны өчүрө билүү керек. Анын үчүн бир техникалар бар да, мындай эмоциясы жок уккана. Себеби эмоциясы жок укканда чечимди көрө аласың. Эмоция болгондо аң сезим өчүп калат, акыл эси өчүп калат, логика өчүп калат. Эстеп көрсөңүз, эмоционалдуу абалда өтө бир кыжырыңыз келгенде, жиниңиз келгенде жаман сөз сүйлөп аласың бирөөгө, же бир туура эмес чечим кыла аласың, анан жарым сааттан кийин, бир күндөн кийин кайра кейип калган учурларыбыз болот. Себеби дегенде ошондой бизди эмоция башкарган, акыл эс эмес. Анан бир адам келгенде ал эмоция менен келет, кайгырып келет, капаланып келет. Анан анын ичине кирип алсам, мен дагы ошо кайгырып түшүп алсам, анда демек сиз баягы эмоция менен эмес, акыл эс менен караганды эми ал үйрөтөт да, бул техникалар бар. Психологияны үйрөнгөн адамдар билет. Кечээки консультация берип атканда, элги менен иштеп атканда муздак акыл менен иштеш керек. Ошол эле учурда баягы ошону жан дүйнөңүзгө мындай сиңирип, ошону жон териңизден өткөргөн сыяктуу болосузбу, же баягы өзүңүз айткандай эле мындай сырттан карап элеби? Баары бир сыр айтып атканда жоон териңем баары бир, эми канчалык биз адамбыз да, ысыкчамыз, баары бир жоон териңемде өтүп кетет. Эмнегедир мага ошо мен өзүм башыман өткөн эле ошо история, ошол эле тарыхтар, ошол эле адамдар келет, ошол эле көйгөйлөр менен. Себеби эми Кудай деле билет да, мынуга барсаң ушунун башынан өткөргөн. Эми Кудай биз жардам сураганда өзү келип кулабызга шыбырабайт да. Бирөөлөрдү биз себепчи кылат, мен болгон адамдарга себепчи болом. Анан ошол адам да ушул нерседен башынан өткөргөн, ушинтип чечим чыгарган, ушундай болгон. Барсаң айтат деп кантип болсо да жана адамга мен жолуктурат. Анан мен башыма өткөргөн үчүн мен ушуну чечкем, ушул проблемамды деп жанагы адамга жардам берем. Эң сонун, абдан жакшы. Мына ушул жерден дагы бир суроо пайда болду. Деги эле сизге келген, сизге кайрылган адамдардын көйгөйү эмне деп айта аласыз? Жана ушул суроону бердим эле, бирок бул суроого жооп ала алган жокмун. Эмне көйгөйлөр менен сизге көбүнчө кайрылышат? Эми азыр көпчүлүк көйгөйлөр акча, баягы эле акчанын тартыштыгы, баардык эле максаттар акча келип такалат. Анан кантип кирешемди көбөйтөм, кантип карызыман чыгам. Көпчүлүк көйгөйлөр акча. Экинчи бул мамиле. Аялдар өзүн бактысыз сезет, керексиз сезет, сүйүксүз сезет, күйөөсүнөн мээрим көрө албайт. Бул жерде баягы эле жоопто айтам. Аял өзүн сүйбөсө, өзүн барктабаса, эч ким барктабайт, эч ким сүйбөйт. Биринчи учурда өзүн сүйүш үчүн баягы эле Кудайга келишибиз керек. Кудай бизди бир суусундуктан эле жаратканда, биз бир суу элек да, биз жок элек. Анан ошону мындай бир суусундуктан эле мындай жараткан, ушунчалык идеалдуу кылып жараткан деп ойлойм да, ар бирибиздин. Карасаңыз, алты сануу заман, уга алабыз, көрө алабыз, идеалдуу кылып жараткан. Ошол нерсени түшүнгөндө адам ушунчалык өзүн барктап, сүйүп калат. Мени Кудай жараткан, башка адамдар да Кудай жараткан. Берилип, астейдил мындай жасап жараткан, көзүмү башкача кылып жараткан. Мисалы, меникиндей көз эч кимде жок, сиздикиндей мурун эч кимде жок. Сиздикиндей характер эч кимде жок, сиздикиндей үн. Дагы миллиард адам төрөлсө дагы сиздей адам төрөлбөйт. Ушул нерсени аң сезимиңиз менен мындай түшүнгөнүңүздө ушунчалык өзүңү мындай барктап, кабыл алып каласың да. Биринчи учурда биз Кудайдын сүйүүсүнө муктаж болушубуз керек. Кудайга жагынууга аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана жанагы көйгөй түгөнөт. Мен жактырбай атышат, мени кабыл албай атат, мени сүйбөй атат, мага көңүл бөлбөй атат деген. Акчага келсек, бул энергия. Эгер энергиясы төмөн болсо, адамга акча келбейт, келсе дагы бат эле кетип калат. Качан гана биз энергиябызды көтөргөндө, энергиябызды сарптаганды, үйрөнгөндө акча келе баштайт. Мен ошол нерсени түшүнгөндөн энергия менен эле иштеп баштадым. Анан албетте финансылык сабаттуулук да керек, энергияны көтөрүү эле анан акча келиши мүмкүн, бирок ошону кайра эле жоготуп алып, чачып жоготурушу мүмкүн. Ошондуктан финансылык сабаттуулук керек. Эгер акча проблемалар болсо, фокусту коюп, сөзсүз түрдө финансы боюнча китептерди, тренингтерге катышыш керек. Анан жок, мага тренингтер кереги жок, окубайм, билим албайм десе, опыт менен, жашоо менен акыры финансылык сабаттуулукка келет. Бирок бул узак жол. Узак жана бийик жолго жетиш үчүн албетте аракет керек. Андан көрө бирөөнүн опытында
тез бат үйрөнүп алган жакшы. Мен мисалы ошону тандайм. Мисалы мен бир нерсе ачкым келип атат, аны узак өзүм үйрөнгөндөн көрө бирөө ошону ачкан болсо, результат кылган болсо, ошодон билим алып, акча төлөп болсо да ошонун опытын алып алган мага ыңгайлуу. Мен ошол жолду тандайм. Эми азыр көпчүлүгү деле ошол жолду тандап калды. Ооба, сизге кошулабыз. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул бизди көрүп аткан замандаштарыбызга кандай кайрылууңуз бар? Рахмат чакырганыңарга, аябай сонун маек болду. Көрүүчүлөргө, угуп жаткандарга калуу тилегим бул: өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүздү барктаңыз, өзүңүздү сыйлаңыз, Кудайды сүйүңүз, Кудайга гана тапшырыңыз, Кудайдан гана тилеңиз, бирөөгө зар болбоңуз. Анан ар бир мүнөт сайын өзүңүздү бактылуу сезген үйрөнүңүз. Анан албетте жана айтып кеткендей баланска жетишели баарыбыз. Эң сонун ардактуу замандаш, бул ЛТР телеканалында ЛТР подкаст болду. Кызматта Жанна Усубалиева. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ал эми бүгүнкү ЛТР подкасттын коногу дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелу. Белгилүү коуч тренер Самара Кеңешова. Эгерде бул берүүнү көрбөй калсаңыз, анда ЛТРдин Маданият YouTube каналынан көрсөңүз болот. Кайрадан көрүшкөнчө.